Жаш таланттуу сүрөтчүлөрүбүздүн мен сүрөтчү болуп. Ош облусунда жалгыз саналган Тургунбай Садыков атындагы көркөм сүрөт музейи быйыл конокторуна жаңы чыгармаларды тартуулап жатат. Маданий мекеме бүгүн 20 жылдыгын белгилеп, илмий конференция жана көргөзмө уюштурду. Сүрөтчү Рыспай Төлөнов музейди түптөөгө салым кошкондордун бири. Андыктан 20 жылдык ал үчүн өзгөчө. Каарманыбыз музейди түптөөдөгү кыйынчылыктарды эстеп, мындай жайлардын тарыхы узак болушу керектигин айтты. 2004 жылы 17 ноябрь күнү музейдин ачылышы болгон. Андан кийин суроо жаралышы мүмкүн да. Эми бирөө маселе көтөрүш керек да баягы. Бирөө артынан жүгүрүш керек. Ошол музейдин ачылышыга Тургунбай Садыков агабыздын күчү менен ачылган да. Ошол кишинин эмгеги менен ачылган музей. Жаңы ачылган көргөзмөгө облустук бийлик өкүлдөрү, Оштогу маданий мекемелердин жетекчилери, сүрөтчүлөр жана шаар тургундары келишкен. Калеми менен актай баракка бүтүндөй бир чыгарма жараткан инсандар жаңы чыгармалардын өзгөчөлүктөрүнө токтолушту. Жаңыча ой жүгүртүү, жаңыча мындай көз караштагы композициялык чыгармаларды көрө алдым да, чындыгындачы. Негизинен бүгүнкү иш-чара аябай жакты деп ойлойм, чындыгында. Азыр залдарда жарык, жакшынакай сүрөттөр илинген, ар кандай композициялык темадагы иштер көрүнүп турат да. Көргөзмөгө коюлган чыгармалардын басымдуусу жаңы эмгектер. Арасында жаш сүрөтчүлөрдөн баштап, белгилүү инсандардын эмгегине чейин бар. Алардын баары мамлекет тарабынан музей фондуна берилген каражаттын эсебинен алынган. Биз ушул акча каражатына өтө баалуу музей деңгээлиндеги баалуу экспонаттарды сатып алдык. Андан тышкары ушул биздин кооператив баштаган, Аман Асранкулов деген белгилүү эл сүрөтчүлөр баштаган ишти улантып келген жаш сүрөтчүлөрдүн дагы көргөзмөсүн тартуулап жатабыз. Эске салсак, аталган көркөм сүрөт музейи демалыссыз иштейт. Жарандарды жаңы эмгектерди көрүп, өнөр дүйнөсүнө сүңгүп кетүүгө чакырат. Сыймык Марат уулу, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош.